Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздардын кутмандуу таңыңыздар менен. Урматтуу бир туугандарым, мына Аллах Таалахтын өкүмү менен күн дагы ушул бизге кызмат кылуу максатында Аллах Таалахым бизге күндү чыгарып, бизге кызмат кылдырып койду. Бардык макулуктар адамга кызмат кылат, урматтуу бир туугандарым. Бардык нерсе, ырыскы дагы бүт нерсе Алладан гана болот, урматтуу бир туугандарым. Адам затынан, андан, мындан болбойт, урматтуу бир туугандарым. Мен эмне демекчимин, урматтуу бир туугандарым? Бардыгыңыздарды ар дайым ынтымактуулукка чакырып кетем. Келиңиздер, урматтуу бир туугандарым, биригейли, ынтымак болойлу, урматтуу бир туугандарым, бөлүнбөйлү депчи. Мен ушул таңамал ушул биздин журт башы Садыр Нуркожоевичке кайрылып атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүз көрүп атсаңыз керек, ушундай интернет тармактарында жамандамай, бирөөнүн айыбын издемей, бирөөнү шунчалык караламай биздин бир туугандарыбыз өтө көбөйдү. Отуруп алып, ушундай кылса болбойт эле, мындай кылса болбойт эле деп айтышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул ушундай кайым айтыштын токтотушу бир максаты бар. Бирок мен сизге албетте мен сизди кыл деп приказ кыла албайм. Сиз албетте журт башчысыз. Аллах Таалахтын өкүмү менен сиз бул Кыргызстанга президент болуп келдиңиз. Ошол интернет тармактарында сүйлөп, сиздерге бир жаман сөздөрдү сүйлөп аткан бир туугандарды ушул эмнени каалайт экен, ушул бир туугандарга чакырып, өзүңүз ушул аппарат кызматкерлерине чакырып, ошол адамдарга кызмат берип көргүлөчү. Ошол адамдар жумушту алып кете алабы экен? Ким кайрылып, кандай ким кайым айтышып атса, ошолорго жумуш берип көргүлөчү. Жумушту алып кете алабы экен? Эгер жумушту алып кете албай калган болсо, мына бизге элге салып бериңиз. Мына эл биз ошолорду жазалайбыз. Анан урматтуу дагы бир туугандарым айтат эле, мурдагы Садыр Нуркожоевичти колдоп жүргөн бир туугандарыбыз. Айрым бир туугандарыбыз жакшы эле колдоп атат. Керуки мурда колдоп жүргөн, ой чаң тийгизбе, чаң жугузба деген бир туугандарыбыз мына бүгүнкү күндө жаман сөздөрдү айтып жүрөт. Элдин арасында интернетте чыкпаса дагы ушундай сөздөрдү сүйлөп жатат. Мен колдоп жүргөм, эчтеке кылбады депчи. Урматтуу бир туугандарым, бирөөнү колдошту алдында Аллах Таалахтын ыраазычылыгы үчүн колдоң. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мага жумуш берет эле, муну кылат эле деген максат болбош керек, урматтуу бир туугандарым. Ар дайым баардыгыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып кетем. Бир туугандарым, келиңиздер депчи. Аман болуңуздар, урматтуу бир туугандарым. Баардыгыңыздардын бүгүнкү дем алуу күндөрүңүздөр жакшы өтсүн.